Силер эмне себептен барасыңар ал үйгө? Болсун жабайын деп барыңар, потому что бүт барып. Урматтуу. Эмне ондай кошунасын записин аудио жастырып алып барасыңар? Урматтуу министр. Көтөрүп барбайлы коюп, биз төркүнү билсек, ошол жерден сиңдибиз Кудай сактасын аман калмак. Биз төркүнү билбегендик күн өлүп калды ошоктончу. Кудай уруп кетсин силердин шабаклыгынан болот. Ушуну Сатыр Жапаров уксун. Ушуну бир тууган агаларын билгенде сиңдим өлбөйт болчу. Силер караган эмессиңер. Ал келгенде берекесин көрүп туруп таштагансыңар. Сиңдим бармыш бир туугандары деген кой буларды басытпайын, бир тууган айтпайын, эжеке айтпайлы кой. Мен жакшымын деп жап-жашыр. Эмнеге мына министрдин көңүнчө айттыңыз. Эмнеге вызывающий сайып туруп мага кече калп сүйлөп атасыз? Вызывающий болгон. Сайылган. Өлгөн кишини кантип эмне ачасыңарбы? Толгосу келбептир. Силер алып каралган эмес. Сиз эмес. Андайбы үйүн көрөсүп коюп депчи, андан эч нерсе болбойт. Жок, сиздер эмнеге акча апарасыңар деп атабыз? Эмнеге апарасыңар акча? Сиздерден бирөө акча сурады. Убактыбыз болгон жок. 70 000 силер конвертке салып туруп апарып атасыңар. Азыр эми мына биз сизге ошон үчүн айтып атабыз. Сиз деген компетенцияңар жетпейт. Сиздер деген биз ичибизде иликтөө жүргүзүп атабыз дегенче, мына келиңиз. Урматтуу башкы прокуратура, мына ушу 6 врач келип, алып келген мына 70 000 сом. Кемпирдин колуна карматып, ушу менен басалы. Балдарыңызды тыйып койгула деп. Мына. Эжекеси бүгүн мен кайра эмнеге чалып аласыңар? Мен чалган жокмун. Давлениеси карап, дагы өлсө дагы. Буларды коркутууга алып атат. Кайра чалып атат. Силер эмне себептен барасыңар? Унчукпайт болчу момтипчи. Себеби макул деп. Анан могул акчаны көтөрүп келип алып, шабакы врачтар өздөрү шабакыланып мейличи, Кудай көрүп турат, аларды Кудайга койдук деп атканбыз. Келип туруп байкелериңер, жана балдарыңар, чуркап жүргөн жеңелери, эжекелери чуркабасын деп келип слабыйларды келип точкасын басып аткан эмнеси бул? Өзүбүз барганда Кудай сактасын, могул акчаны таныш салып звоноктор менен бүтүп, могул врачтарга берсек, сиңдим бала өлсө дагы сиңдим аман калмак. Аман калмак, могул акчаны ушу врачтарга бермекпиз. Бир тууганы билбей калды. Просто Бартуш Биола жооштугунан, таныш салбагандыгынан калды. Бүгүн айтып отурасыңар. Биздин медицинанын акыбалы ушуга келип калды. Бияга айтып отурат. Биздин 3 эле көчө 5 бар болчу дейт, бүгүн 3 бар болчу дейт. Ар бир тиги пациентке 70 миңден берсеңер акчаңар көп экен, анда жеткиликтүү зарплата төлөгүлө, алып койгула, мына көп экен акча.